Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу мекендештер. Мен бүгүн ушул улуу трибунадан өзүмдүн атыман, анан шайлоочулардын атынан ошо ыраазычылык билдирип коюуну туура көрдүм. Биз баарыбыз жакшы билебиз. Көп жылдар бою биздин түштүк борбор Ош шаары көңүл сыртында калып, инфраструктурасы эскерип, жолдору каралбай, каналдардын жээктери тазаланбай, начар абалда болгон. Шаардын көчөлөрү бузулуп, мектептер жана бала бакчалардын жетишсиздиги, социалдык объекттердин тартыштыгы, шаарды көрктөндүрүү иштеринин аксап жатканы ар бирибизге белгилүү. Ош шаарынын тургуну катары мен бул көйгөйлөрдү өз көзүм менен көрүп, эл менен баарлашып келгем. Бирок акыркы жылдары эң негизгиси акыркы айларда абал түп тамырынан өзгөрүп жатканын ачык көрүп жатабыз. Бул өзгөрүүлөр өлкө жетекчилигинин чечкиндүү кадамдарынын жана биргелешкен аракеттеринин түз жемиши. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, Ош шаарынын тургуну катары жана Ош шаарынан шайланып келген эл өкүлү катары сизге өзгөчө ыраазычылык билдирем. Сиздин саясий эркиңиздин, түздөн түз көзөмөлүңүздүн жана камкордугуңуздун аркасында бүгүн Ош шаары өзгөрүүнүн, жаңылануунун жолуна түштү. Акыркы бир жылдын ичинде жаңы мектептер курулуп, жолдор оңдолуп, жаңы социалдык жана маданий объекттер тургузулуп, шаарды көрктөндүрүү иштери кызуу жүрүп жатат. Эл сиздин камкордуулугуңузду ачык сезип, жасалып жаткан иштердин күнүмдүк турмушунан байкап жатат. Бул сиздин мамлекет башчысы катары өлкөнүн бардык аймагына, анын ичинде түштүк борборубузга болгон адилет жана өзгөчө мамилеңиздин айкын далили. Урматтуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин мамлекеттик ишмердигиңиз жана чечкиндүү жетекчилигиңиз Ош шаарынын өнүгүүсүндө өзгөчө орун алды. Коопсуздукту камсыз кылуу, мыйзамдуулукту сактоо жана инфраструктуралык көйгөйлөрдү чечүүдө сиздин принципиалдуу кадамдарыңыз элге чоң ишеним берип жатат. Сиздин түздөн түз аракетиңиз менен бир катар көйгөйлөр өз убагында чечилип, өнүгүүгө бекем шарт түзүлдү. Ошондой эле сиздин өкмөттүн деңгээлинде Ош шаарына болгон өзгөчө мамилеңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович, сиз шаардын башчысы катары акыркы кыска убакыттын ичинде чоң өзгөрүүлөргө дем берип, шаар тургундарынын ишенимине ээ болуп, тынымсыз эмгек кылып келе жатасыз. Шаардын жолдорун оңдоо, каналдардын жээктерин калыбына келтирүү, көчөлөрдү жарыктандыруу, жаңы жашоочу райондорду пландаштыруу, социалдык жана маданий иш-чараларды колдоо, булардын баары сиздин күн түн дебей жасаган эмгегиңиздин жыйынтыгы. Ош шаарынын тургуну катары мен сиздин аракеттерди баалап, мындан ары да ийгиликтерди каалаймын. Урматтуу кесиптештер, бүгүн биз көрүп жаткан өзгөрүүлөр бул президент Садыр Нуркожоевичтин саясий эркинин, министрлер кабинетинин чечкиндүү кадамдарынын жана жергиликтүү бийликтин тынымсыз эмгегинин натыйжасы. Депутат катары мен өлкө жетекчилигине, өкмөткө жана шаар бийлигине терең ыраазычылык билдирем. Биздин түштүк борборубуз байыркы Ош шаары акырындык менен жаңы доорго кадам таштап, заманбап, ыңгайлуу жана кооз шаарга айланып баратат. Бул биримдиктин жана кызматташтыктын натыйжасы деп эл таанып жатат. Урматтуу кесиптештер, мен учурдан пайдаланып, биздин төрагабызга дагы ушу ыраазычылык билдирип кетет элем. Себеби 30 жылда болбогон ремонт, мынау ак үй ремонт болуп атат. Мына биз азыр жаркыраган ошо залда отурабыз. Буга дагы ушул мен ойлойм төрагабыздын бүт демилгеси. Андан сырткары төрага баарыбызга бирдей карап, эки жакка кандай нерсе сурабайлы, фонддордо төраганын фондунан ар дайым эмне керек болсо ошонун баарын бөлүп берип атат. Ошон үчүн мен учурдан пайдаланып төрагага дагы ыраазычылык билдирем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.